Башку вниз опустил. Ну, вот так как. Туғандар, өзіңіздер көріп өткендей, Москвада басыптыр туғандар, қырғыздар көп жүрген жерде басыптыр. Баняның ичиленіне спецназдар кирип, бирөөнүн мурду сыныптыр, эки адамдын кабыргасы сыныптыр туғандар, только кыргыздарды басып атат экен туғандар. YouTube'да мекендештер ушундай болгон чек-чеген хавал машиналарды алам деген болсоңор арендага. Көрдүңөр, чек-чегип турушун. Астында номер калтырып койдум, ушул номерге жазсаңыздар болот, байланышсаңыздар болот. Машиналар таза экен туғандар, мына көрдүңүздөр. Масло. Чимиргөз коеюн. Чек-чегип. Кимде-ким таксиде иштейм деген болсо, алып айдасаңыздар болот туғандар, арендага. Анан биягында көргөзүп коеюн туғандар. Мына ушундай детский креслолорго менен кошуп берет экен. Кресломду кошуп алсаңыздар болот. Машина таза экен. Жүрүштөр жинди. Хавал Джулион машина туғандар, көрдүңөр. Мен ушул машинаны айдап атам өзүм. Турушун көрдүңөр. Тема. Астына менеджер номерин коюп койдум. Кимде-ким арендага машина издеп жүргөн болсо, чалсаңыздар болот. Бирок эконом жок экен туганда, только комфорт, анан комфорт плюс экен. Варианты туура келген болсо, эми выкупка алам дегендер болгон болсо, выкуптер алсаңыздар болот окшойт. Выкупта бар дегендей кылды да. Анан мен өзүм ушактан машина айдап атам. Арендага сом экен туганда. Мен аренданы эле сунуштамакчымын. Анан выкуп болгондо өтө кымбат болуп эме керек дейсиздер. Эми кимдин возможности өзүнүн, ар кимдин өзүнүн возможностуна жараша турганда. Бирөөдө возможность болгон болсо, смело алып айдасаңыздар болот. Астына номерлерди калтырып койдум, ошого кайрылыңыздар. Ассаламу алейкум. Жестко мына жалаң кыргыздарды чогултуп алган. Жестко. Мына бир тууганыбыздын мурду сынды, башы жарылды. Чогулбагыла, бир жерге чогулбагыла, чогулуп турбагыла тугандар. Азыркы учурда рейд өтө Москвада күчөп атат тугандар, өтө опасный болуп атат. Азырчы Москвада көчөдө жүрүш опасный болуп атат өзүнчө. Документиң жок, вообще эле үйдө жатыш керек болот тугандар. Азыр чайханаларга да барыш опасный болуп калды, азырчы. Не только баня, чайханага барыш опасный болуп калды. Чогулган жерди басып атат тугандар, кыргыздар чогулган жерди басып атат. Кыргыздарга жана реестр деген нерсе чыкты. Мунуку кирген адамдар калып кетти ошодон. Жаңы кирген адамдар болсо, случайно кириптир, робот кристалды деп чыгарды. Бирок ал жоюлган жок, реестрде жоюлган жок тугандар. Ассаламу алейкум, Альберт YouTube каналына мекендештер, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Тугандар, ушундай паника видеолор ар кандай сайттар, Instagram сайттардан көрүп калдым, YouTube'дан анча-мынчалардан көрүп калдым. Паника да бул жөн эле элди паникага калтырып атат да, паника. Өздөрү просмотрга эптеп иштейли деп атышабы, же ким кандай ой менен чыгартат, может эми билбейм да, кээ бирөө может биле элек чын элечи. Чын эле ошондой интернеттен көрүп алды, өздөрү көрүп алды, анан чын эле ошондой болуп атат экен, рейд булин күчөп атат экен, кыргыздарды басып атат экен, кыргыздар топтолбогула, анан минтпегиле тугандар, өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөрчү. Москвада ошончо мигрант бар тугандар, ошончо мигрант бар. Не только кыргыз, өзбек, тажик мигранттар бар. Бөлөк улуттагылар, казак бир тугандар бар, дагы бөлөктө азерлер бар. Мигранттар көп тугандар. Анын арасынан баягы эң эле патент төлөбөгөн, көп унчукпаган, тем более кыргыздар орусча билет, солидный, мындай биз баягы айырмаланып турабыз го тугандар. Ошого орустарга биз андай деле неме эмеспиз. Просто бул видео тугандар, өзүңүздөр бирөөз кирип комментарийлерин окуп коюп туруңуздар. Эмне болуп, кайсыл күнү болгон, эмне болгон 10 апрель деп турат тугандар. 10 апрель күнү баняда болгон экен. Анан спецназдар кирип, базар жок, басыптыр, бирөөнүн мурду сыныптыр, экөөнүн кабыргасы сыныптыр деп атат. Еще сөгүп сагып, немеге курчоого алышыптыр тугандар спецназдар. Спецназдар тугандар любой маскачандар тугандар, любой. Например, хоть Кыргызстанда деле кыргыздарды деле басса деле ошондой басат тугандар. Хоть Москвада басса, Москвадан деле орустарды өздөрүнүнкү эле басса, өздөрүнүнкүн деле ушундай басат. Маскачандар ошондой жумуш ошол да тугандар. Алар просто ыз чолгон же бирөө ошол жердеги эле жительдерден эле бирөө жалоба чыган, ушул жерде кыргыздар көп, типа мигранттар көп, мындай постоянно баняга келишет, минчет деп жалоба чыган, же бирөө эшиктен бирөө менен урушуп кеткен,
бир ыз чолгондо по-любому бир нерсе болгон, анан жала баштаган, анан келип басканда, анан бул жерде паника алдырып, кыргыздарды басып атыптыр, анан кыргыздарды минтип атыптыр, Москвадан минтип жүрөбүз го туугандар, сонун эле жүрөбүз го туугандар. Мына биякта мына Вегас, бияк көрдүңүздөр. Вегаста бияк МКАД туугандар, көрдүңүздөр мына. МКАД мына машина менен эле сонун эле туугандар, баягы өзүбүздүн каалаган жерлерибизге барып, каалаган маалда чай ичип, каалаган маалда эмне кааласаң ошону кылып эле жумуштарды кылып, майда чүйдө иштерди бүтүрүп эле жүрөбүз го туугандар. Иштечүлөр иштеп эле, жумушка барып келип эле андай деле ызчу эмес, калп эле ызчу кылып, анан басып атыптыр, кыргыздар көп жерлерди минтип атыптыр деп паника калтыра бербейли туугандар. Эки жактын эметейли. Анан карапайым эл, биякта Кыргызстандан көрүп аткан адамдар, ошол жакта жүргөн адамдарга, Кыргызстандагы эле мигрант болуп көрбөгөн адамдарга айтып кетмекчимин. Комментарийлер окусаң, ушул жана спецносту баскан видеодо карасам, баардыгы эле неме дейт да. Жүрүп не кыласыңар, келгилечи мекенге, андан көрө Москвада не кыласыңар жүрүп депчи. Кыйналып, нафиг келгиле, андан көрө бияка эле Кыргызстанга депчи. Туугандар, ар кимдин шарты ар кандай да. Ар кимдин шарты ар кандай. Баардык адамдар бирдей эмес. Кудай таалам кээ бирөөнүн рызкысын Москвадан берип коет, кээ бирөөнүкүн Америкадан берип коет, кээ бирөөнүкүн Кыргызстандан эле берип коет. Рызкың кайсы жерде болсо, рызкың төгөнмөйүнчө кетпейт экенсиң да туугандар. Рызкың кайсы жерде болгон болсочу, анан биякта жыргагандан жүргөн жок да. Жыргагандар деле бар, эми жыргап кеткендер бар, ар кандай да туугандар. Жыргагандан жүргөн жок. Акча салыш керек үйгө, кээ бирөөнүн кредити бар болот, кээ бирөө ипотека үй алып алган, кээ бирөө ушул жака байланып калган граждан болуп, кээ бирөө көнүп калган туугандар. Ар кандай да, баягы өлдү дегенде, баягы Москванын тузор деп коет го, ошондой да. Баягы келген ушака иштегени, көнүп калган болду, рызкысын ушактан таап жүрө берет, пока Кудай таалам рызкыны Кыргызстандан же бөлөк жерден бермейинче, ушул жакта рызкың төгөнмөйүнчө жүрө бересиң да туугандар. Анан антип комментарий жазган деле болбойт, ар ким жашоосу ар кандай туугандар. Адам баласынын башына туугандар эмне келип калат, вообще билбейсиң да. Ушул турушта туруп көзүң көрүп атат, эртең күнү көзүң көрбөй каларына гарантия бере албайсың, эч ким бере албайт. Мисалы, биякта жүрөсүң, азыр бай болуп жүрөсүң, эртең күнү кедей болуп каларыңа, кедей болуп жүрөсүң, эртең күнү миллионер болуп кетериңечи, эч ким гарантия бербейт. Башыңа ар кайсы нерсе келип калат, баардык нерсеге даяр болуш керек, шүгүр деш керек, ошо кылган нерсеңе, жүргөн нерселериңе шүгүр деп эле жүрүш керек туугандар. Анан бирөөнү сын тагып, анан келбейсиңерби бияка, анан мындай эми туугандар, андай нерсе болбойт да. Рызкыбыз ушакта экен, ушакта жүрөбүз, ушактан таап атабыз. Ошондой да. Анан туугандар, Инстаграмдан көрүп калдым бир апаны, реестр боюнча сүйлөптүр. Эми ал апа деле өзүнүн оюн билдириптир, эми примерно билдирген да, ушундай депчи. Анан баардыгыңыздарга тийип кетпесин, просто эле мен дагы баягы апа тамашагөй апа окшойт. Записин коюп коем туугандар, бир көрүп койсоңуздар болот. Реестрге кандай адамдар чыгып атат, кандай адамдар салат. Орустар деле жакшынаган адамды, жөн адамды реестрге тыкпайт, реестрге. Ошо паспорту начарларды, документи начарларды, жүйүм туруму начарларды, жаны жокторду реестрге тыгып атат. Баягы касамкорлорду, кидальщиктерди, долбоёкту, жаны жокторду бүт баардыгын реестрге тыгып атат. Ошого окшогон жаны жоктордун, касамкорлордун, дейдилерден, жиндилерден, баңгилерден кутулайын деп атат. Чоң энесинин үйүнө келгенче арак ичип, пиво ичип, көчөдө айкырып, кыйкырып, мушташып, тиштешип, биринин көзүн бири жеп атышат. Ошого окшогондордон азарайбы, тазаланайлы деп атышат. Апа дагы эмне кылсын эми туугандар? Оюн билдирди деп өзүнүн оюн билдирди, анан сразу жүрөккө кабыл болбогула. Эми ар кимдин ою ар кандай экен да, ошончо 1000 адам болсо 1000 адамдын ою ар кандай экен. Баардыгы сонун эле туугандар. Баардыгы сонун эле, Москвада жүрөбүз. Иштеп аткан ишиңиздерге ийгилик туугандар, андан көрө. Ишти кылайлы, алайлы, ишти алайлы туугандар. Москвада кимге машина керек болуп аткан болсо, дагы бир жолу айтып коеюн туугандар. Астына номер калтырып коем. Арендага машина берилет туугандар. Кече чыгарган болсом, сатылат же сатып алууга деп түшүнүп алыпсыздар. Арендага Хавал, Джулион деп айтылат экен туугандар. Ушундай машина алып алдым өзүмө. Комфорт экен туугандар, комфорт иштейт экен. Ичи состояниясы, комплектациясы көрдүңүздөр. Артта детский креслодон бери бар экен. Астына номер телефон калтырып коем, ошол номерге чалып байланышсаңыздар болот. Москвада погода сонун, күн ачылып калды, нормально. Ошол туугандар. Баардыгыңыздарга ассаламу алейкум туугандар. Ишиңиздерге ийгиликтер эле коштосун. Тынччылык болсун, дүйнөдө тынччылык болсун туугандар. Ассаламу алейкум.